Жалпыға маалымдоо каражаттарында Кыргызнефтегаз Газпромго сатылып кетмей болду. Азыркы жетекчилик ишкананы атайын банкроттук абалга алып келүүдө. Рашид Бостонов жетекчи болуп келгенден бери ишканада коррупция гүлдөп кетти деген маалыматтар таркай баштады. Бул маалыматтар чындыкка дал келбесин, ошол эле Кыргызнефтегаз ишканасынын жалпы жамааты билдирип чыкты. Маалымат айдыгында мындай экача пикир жаратып жаткан маселени жеринде иликтөө максатында биз Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому жайгашкан Кочкор Ата шаарында болдук. Эл арасында таркап жаткан дооматтардын негизгилеринин бири Рашид Бостонов Кыргызнефтегаз ишканасын акырындык менен банкротко алып келүү аракетин көрүп жатат дегенине, ишканадан расмий алынган документтерде жазылып турган цифрлар тиешелүү жообун берет деп ойлойбуз. Себеби ишкананын 2007-2017 жылдар аралыгындагы техникалык экономикалык көрсөткүчтөрүнө өңүлгөн ар бир эстүү баштуу адам 2017 жылы 102,7 миң тонна нефть өндүрүлгөнүн, ал эми мамлекет казынасына 791,9 миллион сомдук ар кандай багыттагы төлөмдүк акчалар которулганын мурдагы жылдарга салыштырып көрө алат. Кыргызнефтегаз тарыхынын буга чейинки 10 жыл ичинде бир да жолу мындай көрсөткүч болбогонуна күбө болот. Белгилей кетүү керек, Рашид Бостонов ишкана жетекчиси болуп 2017 жылдын 11 майында шайланган. Демек, ал жетекчилик кылган 7 айдын ичинде ишканада тарыхый өсүш болгонун техникалык экономикалык көрсөткүчтөгү цифрлар тастыктап турат. Андай болсо, атайлап жалган маалыматтарды уюштуруп жана таркатып жаткан адамдар кимдер? Бул сурообузга Кочкор Атага болгон сапарыбызда жана ишкананын жумушчулары менен маектешкенде, мунун баарын Кыргызнефтегазда иштеп кеткен, эл арасында Дили деген каймана аты бар Нышанкулов Абдилмурат Момунжанович жана анын аялы Адлет Юг коомдук бирикмесинин жетекчиси Нуркамилова Айгүл Абсаматовна аттуу адамдар уюштуруп жатканы бир ооздон айтылып жатты. Көрсө, бул үй бүлө мүчөлөрү 2010 жылдагы апрель революциясынан кийин кокусунан Кыргызнефтегазда пайда болуп, ал гана турсун кызматка орношууга үлгүргөн. Алардын качанда болсо коллективдин чечимине каршы чыкмай өнөкөт оорусу бар экенин, бул көрүнүш ушул жылдын 12 апрелинде өткөн акционерлердин жалпы жыйынында кайталангандыгын, алар жыйынды үзгүлтүккө учуратууну максат кылгандыгы ачык көрүнгөндүгүн башка катышуучулар айтып беришти. Мындан сырткары Абдилмурат менен Айгүл ишкананын келечеги Россиянын Газпром компаниясы менен мындан да жакшы болмок деген ойун айткан айрым кызматкерлерди коркуткандыгы тууралуу да сөз болду. Интервью берген, ошо интервьюда өзүмдүн оюмду айткам, Газпромго сатса кандай болот деп. Ошондон кийин биздин собрание акционеров болду ДКда. Ошол жерде перерывде чыкканда келип аял экөө мага асыл сен эмне интервью бересиң, эмнеге элди үгүттөйсүң, тиги бу дешип. Анан мен айттым, аны мен сүйлөтө турган же сүйлөтпөй турган силер эмессиңер. Мен өзүмдүн оюмду өзүм айтам. Силер туура эмес айтып атасыңар. А мен үгүттөсөм, элди бардын акчаны сат же башка деп атканым жок. Мен өзүмдүн предвидениямды, келечекти көргөн неме оюмду айтып атам. Кыргызнефтегаз эгер Газпромго өтсө, андан да күчтүүрөөк организация болот, компания болот. Эмнеге дегенде, Кыргызнефтегазда добыча бар, бизде производство бар, бизде нефть бар, бизде газ бар. Газ, суу, бүт бардыгы Кыргызнефтегаз кармайт да. Ошон үчүн Кыргызнефтегаздын соцпакети калыш керек деп биз айтып атабыз. Ушул жагдай менен калса, Газпром алса, бул өтө жакшы нерсе да. Буну түшүнгөн адамдар жакшы түшүнүп атат. Биздин нефтяниктердин бардыгы ушул немени колдоп атат. Абдилмурат Нышанкулов деген ким? Ал Кыргызнефтегазда кайсыл кызматтарда иштеп, эмне себептен жумуштан кеткен деген сурообузга нефтчилер Дилинин жогорку билими тууралуу диплому жасалмай экени билинип, кызматтан айдалган деп жооп беришти. Дилинин жасалма диплому кандайча аныкталганын токтоо үчүн Кыргыз Петролиум компаниясынын коопсуздук кызматынын жетекчиси Рашид Сулаймановго кайрылдык. Баса, Дилинин жасалма диплому боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары аяктап, иш Ноокен райондук сотунда кароодо туруптур. Рашид Сулайманов бул иште Кыргызнефтегаз ишканасынын өкүлү болуп дайындалыптыр. Бул 90-жылдары армиядан келгенден кийин бул милицияга кирип атат. Рядовой милиция болуп, ППСК. Кирип алып, анан ошол жерде иштеп жүрүп, Андижан областындагы, Өзбекстандагы Ленинский районда техникум советский торговлю дегенди бүтүрүп, келди, мына бүттүм, мен ошол жерде окуганмын деп дипломду көтөрүп келип, офицерский кызматка өтүп атат рядовойдон. Анан уголовный розыскка өтүп атат, анан наркобизнеске өтүп атат. Наркобизнеске өтүп, анан кийин 3 барыптыр, бир шереги менен, напарниги менен барып туруп, 3 2 адамды кармаштыр наркотик менен.
кармап туруп, бирөөндө 15 коробка, бирөөндө 3 коробка экен. Жана 15 коробкасы бар Токтоналиев дегенди. Ушул именно Нышанкулов шыгырашып мына жака барып, бер жака келип, жетелешип алып, сүйлөшүп туруп, аны менен келишим түзүп туруп, анан аны коюп жиберип атат. Анын 3 коробкасы барды, кембагалды Каракөлдүн КООдусуна алып келип камап коюп атат материал менен. Анан чатакчыгы башталып, анан текшергенде диплому жалган болуп чыгып атат. Жалган болуп чыкса, бул УДУда начальник служба безопасности СБнин начальнигин аксакал кишини тияктан Өзбекстандан жооп келип атат да, бул диплом бизде окуган эмес, бул диплом алган эмес. Бул номурдагы диплом бизде болгон эмес. Анан тиги аксакалды айтып атат, аке кое туруң, туура эмес болуп калыптыр, мен башка подтверждение алып келем аяктан деп туруп, өзү ответ жасап атат. Бизде окуган, ушу бизде мындай дипломду алган деп, анан кийин печаты да ошо техникнин печатын да жасатып, через ксерекс жанагы бастырып туруп келип, жаптырып коюп атат да. Окуган деп. Анан кийин кайра бул текшергенде кайра чыгып калып, анан бул иштен айдалып, иш козголуп, 166 статья мошенничество деп коет, кыргызча алдамчылык. Ошентип анан кийин жасалма диплом менен 2 статья менен соттолуп атат. Соттолуп, кийин анан бүткөн ал милициядан соттолуп айдалгандан кийин 2006-жылы хулиганство менен иш козголуп, экинчи час менен групповой хулиганство деп дагы соттолуп атат. Анан үчүнчү жолу дагы хулиганство 3-час менен ошону менен кошо милицияларга каршылык көрсөттү и насильственные действия, ошо милицияга дагы зордук зомбулук кылып берди деген статья менен 2 статья менен дагы соттолуп атат. 5 жыл условный деп. Ушу 3 жолу тең соттолгондо условный соттолуп калып атат да, зонага түшпөй атат. Анан 4-чү жолу бул өзү ушу мына жагында кануна сиңип калган окшойт, алдамчылык, мошенничество. Бир жасалма бир нерсе кылып турмайча жөн жүрө албайт экен да. Бул Оштун мамлекеттик университетинин юрфакты бүттүм деп, жогорку билимдүү юристмин деп диплом жасап келип, Кыргызнефтегазын ошол убакта жетекчилеринин башын айландырып, анан кийин бу жерге начальник служба безопасности, андан кийин пресс-секретарь, андан кийин юрист болуп иштеп атып, анан дагы ушу диплому жалган экенин чыгып алып, текшерилип, анан иш козголуп, азыр дагы кылмыш иши мына 15-жылы козголгон иш азыр мына сотто бүтпөй атат дагы эле. Мына ушундай, урматтуу көрөрмандар, Дилинин тубаса таланты тууралуу уктуңуздар. Бул жолу ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинин 350-чү документтерди жасалмалоо жана пайдалануу беренесинин 1-2 бөлүктөрү жана 166-чы алдамчылык беренесинин 2 бөлүгүнүн 3 пункту менен айыпталып иши сотко жөнөтүлгөн. Бирок Нышанкулов тергөөдө жасаган ишин мойнуна албай, жасалма диплом кайдан пайда болуп калганын билбейм. Аны Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун кызматкерлери мени иштен кетирүү максатында өздөрү уюштурушкан деп чыккан. Бул боюнча соттук кол жазма экспертизасы дайындалып, анын корутундусу менен өздүк баракчадагы жазуулар анын кызы Малика Абдылмуратовна менен Абдылмурат Нышанкуловтар тарабынан толтурулуп, ага өзү кол койгондугу аныкталган. Тагыраак айтканда Нышанкулов өздүк баракчанын жогорку билими деген графасына атайылап, алдын ала кылмышты жаап жашыруу максатында кызы Маликанын колу менен жогорку билимдүү деп жаздырып койгон. Эми көңүлүңүздөрдү ошол эле Абдылмурат Нышанкуловдун Кыргыз Республикасынын президентине, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматтын төрагасына жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине токуп жөнөткөн арыз каттарына бурабыз. Эскерте кетели, арыздар кайсы мезгилде жазылганына, анда кимди жамандап, кимди жактап жатканына дыкат маани берип турсаңыздар. Кочкор Ата шаарынын Кайып көчөсүндөгү 39-үйдүн тургуну Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун акционери Абдылмурат Нышанкуловдун Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, жылуулук энергетикалык жана кен байлыктар боюнча комитеттин төрагасы Ырыспаевга жолдогон арызынан азыркы мезгилде Кыргызнефтегаз ишканасынын банкрот абалына алып баргандар азыркы жетекчиси Жумашев жана анын айланасындагылар. Себеби 58-59% мазут чыгарган канадалык Petroleum компаниясынын эски заводун $4,7 миллион Кыргызнефтегаз аркылуу сатып алынды. Бул сумманын жарымына, мисалы $2 миллион аз пайыздагы мазут чыгарган жана көп компоненттерди чыгарган сапаттуу жаңы завод келмек. Бул жерден Жумашев Кыргызнефтегазга канча деген зыян алып келүүдө. Кыргыз Petroleum компаниянын сатып алганга чейин да, сатып алгандан кийин да бул ишкана нефтинин 25%-ын алып алууда. Анда эмнеге Кыргызнефтегазынын башчысы Жумашев ушунча акчаны сарптады, бизге суроо туудурат. Мисалы 2012 жылдын планы 4,5 миң тоннага,
2013 жылдын планы 7400 тоннага, 2014 жылы 6900 тоннага, 2015 жылдын 9 айында 15000 тоннага аткарылбай калды. Жылдын акырында планга жакындаш үчүн кытайлык компаниялардан 4-5 миң тонна нефтини келерки жылдын эсебинен карызга алып турушат. Ушул арызды бир Аллага, анан сиздерге ишенүү менен жазып жатамын. Арызды кылдаттык менен текшерип, Кыргызнефтегаздын жетекчиси Жумашев жана анын жегич орун басарларына чара колдонуп берсеңиздер, канчалаган элдин соогуна калат элеңиздер. Нышанкуловдун бул арызы 2011 жылы ишкана жетекчиси болуп дайындалган Жеңиш Жумашевдин үстүнө жазылып, ал кездеги жетекчи Жумашев Кыргызнефтегазды банкрот абалына алып барды, канадалык петролиум компаниясын кымбат баада сатып алды деп айыптайт. Ал эми азыркы жетекчи Рашид Бостоновдун үстүнөн арызданганда, азыр камакта жаткан Жеңиш Жумашевди жерге сууга тийгизбей мактап, соттон адилеттүү чечим күтөөрүн билдирет. Демек, Абдулмурат Нышанкулов ыңгайына жараша калпты уруп согуп кете берери көрүнүп турат. Кыргыз Республикасынын президентине Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматтын төрагасына 2017 жылдын 24 августунда жолдогон арызынан Кыргызнефтегаз ачык акционерлик ишканасына 2017 жылдын башында Финполиция тарабынан атайын текшерүү келип, жетекчилер Жеңиш Жумашев жана Каныбек Масировду камакка алып текшерүү баштаганда, Кыргызнефтегаздагы коррупция менен аеосуз күрөш болуп жатат деп ойлодук эле. Тилекке каршы, алардын камалуусу атайын буйрутма экени билинип, коррупция менен күрөш жүрбөй эле орун алмашуу болуп калды. Жеңиш Жумашев менен Каныбек Масировдун кызмат ордулары бирөөлөргө керек экени чындыгы да түшүнүктүү болду. Аталган адамдар ушул компанияны башкарган мезгилде нефть өндүрүү, газ өндүрүү көбөйүп, мамлекеттик салыктар жана социалдык төлөмдөр жогорулады. Жалал Абад шаарындагы канадалык петролиум компаниясынын нефтини кайрадан иштетүү заводун толугу менен Кыргызнефтегаз өзүнүн каражатына сатып алды. Дагы бир жагымдуу нерсе, сырттан инвестиция тартуунун жана кызматташуунун негизинде жергиликтүү тургундарга кошумча жумуш ордулары ачылды. Бул жетишүүлөргө күбө болгон Кыргызнефтегаз ишканасынын коллективи жана жалпысынан Ноукен районунун эли Жеңиш Жумашев менен Каныбек Масировго карата болгон соттун адилеттүү чечимин үмүт менен күтүүдө. Азыркы убакта Кыргызнефтегаз ишканасына дайындалган жаңы жетекчи Бостонов Кыргызнефтегаз ишканасын акырындык менен банкроттукка алып келүү аракетин көрүп жатат деп ойлойбуз. Арызда коюлуп жаткан олуттуу дооматтардын бири Рашид Бостонов Кара-Балтадагы Жунда Кытай заводуна 1 тонна нефтини 17.500 сомдон, башка айтканда 1000 сомдон арзандатып, 10.000 тонна нефтини сатып, ишканага 10 миллион сом зыян келтирилген деп айтылат. Бирок Нышанкуловдун койгон бул дооматы чындыкка дал келбей деген. Жунда заводуна 1 тонна нефтини 17.500 сомдон сатуу келишими Рашид Бостонов жетекчи болуп келгиче Кыргызнефтегаз башкармалыгынын төрагасынын милдетин аткаруучу болуп турган Орохов тарабынан 2017 жылдын 17 апрелинде түзүлгөн номер 227 нефтини сатып алуу келишими далилдеп турат. Рашид Бостонов жетекчи болуп келгенден кийин келишимдеги баа 17.500 сомдон 18.500 сомго көтөрүлүп, 25.000 тонна нефть сатылып, ишканага 25 миллион сом киреше түшүптүр. Ал эми чуу салгандардын дагы бири, же болбосо дилинин өмүрлүк жары Айгүл Нуркамилова деген ким? Анын Кыргызнефтегазга кандай тиешеси бар? Дегеле Адилет Юк коомдук бирикмеси эмне менен алектенет деген суроого жооп турду. 2015 жылдын 13 майында Кыргызнефтегаз ишканасынын жумушчулары өткөргөн жыйында толук айтылыптыр. Бул деген Адилет Юкта биздин укугубузду коргоо эмес, ал киши өзүнүн бизнесин күчкө киргизди. Кечирип коет экенсиңер, бир демократия, Кыргызстан. Биз өз элибизде, өз жерибизде укугубузду тепселеткибиз келбейт. Мисалы үчүн мен өзүмдүн укугумду эч качан ошол Нуркамилова Айгүлгө корготпоймун. Ал керек болсо өзүнүн укугун коргоп алсын. Бирөөнүн үстүнөн жазгандын ордуна өзүнүн баскан изин кадамдап карыштап алсын. Наши уважаемые сотрудники Кыргызнефтегаз, во время революции вот эта семья была, как говорится, в первых рядах. Мы думали, они действительно болеют за нас, за наших сотрудников, за нашу Качкарату. А у них, оказывается, были корыстные цели – войти в этот Кыргызнефтегаз. Правильно, Айгуль, не обижайся, но я правильно говорю. После революции Дили устроился на работу? Устроился. Кызым кирди ми ишке? Кирди. И еще, в конце концов, еще и пишите на нас. И прежде чем писать такие письма, надо головой думать, а не задним числом. Поняла? Вот так вот. И мое, не надо, тебе вообще слова нельзя давать.
Вообще выйди отсюда, ты не работаешь в Киргизнефтегаз, и ты не имеешь права что-то говорить. Да? Если не хочешь, сейчас мы, женщины, соберемся и вылетим тебя отсюда. Это не Аделет Юг, а какая-то, я не знаю, совсем секта какая-то другая. Албетте, биз журналисттик иликтөөнүн талабына ылайык Абдилмурат Нышанкуловдун пикирин билүү үчүн ал дарыланып жатат деген Маса айылындагы Альянс медициналык борборуна издеп келип тапкан жокпуз. Ошентсе да, бир тараптуу болбосун деген ниетте анын бир туугандарына барып жолуктук. Кочкор Ата шаарындагы Борборду көчөнүн жээгинде жайгашкан мына бул Эдем базарынын ээси Абдилмураттын бир тууган агасы Дилмурат Нышанкулов иниси тууралуу төмөндөгүлөрдү билдирди. Кыргыздар көп учурда бир тууганы жөнүндө терс пикир айтпайт. Бирок көп жылдар Россияда иштеп, жашап, эки жогорку билимди алган Дилмурат Нышанкуловду да күйгүзгөн окшойт. Агасынын акчасына салынган базарды иниси аялы экөөлөп мыйзамсыз ээлеп алышып, көп жылдардан бери соттошуп жүрүшүптүр. Ошо 20 соток жерге киргизбей бизге тополон кылып уруштуп эме кылып жүрөт. Да, ооба. Азыр несі бар? Эчтек закон кандай? Жоқ, азыр бир орнатқан имараты барбы? Имараты жок. Менин имаратым Сиздин имаратыңызга кирип алган. кирип алды. Мен чыкпай атат. Менин личный имараттарым мына мага карайт. Мен потому что контейнер документтери бардыгы, неме документтер, госактар бардыгы менде. Базарда аренда берет да орундар. Ошолордон акчаны ким чогулдат? 20 сотканы мен азыр мен өзүм биягын эме чогултуп жүрөм. Нар жагын ошолар келип чогултуп кетет. Бирок ошол жерге мен налог төгүп атам, жер төгүп атам, за имущество төгүп атам. Бул боюнча мен укук коргоо органдарына кайрылдым. Мыналар мыйзамсыз иш кылып ататсам, иш козгоп бергин десем, козгобой атат. Ал эми бир тууган эжеси Алима Нышанкулова дилинин кылыгын эстеп каңырыгы түтөп, көзүнө жаш алып турду. Сизден иниңиз тууралуу сурайын деп атабыз да. Абдилмурат деген иниңиз барбы? Алдын бар эле. Эми жок. Эмнеге? Эмнеге десеңиз, биз бите экинчи акам барды. Ал экинчи акам болсо, аял эң жаман аялы. Аялы ошо аял тамандан келип, бу тууганы келип акам өлтүрүп койгон экен. Мен алдында базар кылганда соода кылып аткан болчум. Мага битте аял келип айтты, акаңы жаман өлүп койду Айгүлдү тууганда деди. Эмне болду десем, анан шундай болду деди. Анан мен үйгө келдим. Келсем акам жатат. Бүт жок көкмөк болду. Ошол акам өтүп кетти азыр. Жогоруда айтылып кеткен бир тууганына жакшылык кылбаган адамдар Кыргызнефтегаз ишканасынын келечегине күйүп калмак беле деген сөздүн чындыгы бар окшойт деп калдык. Деги эле Кыргызнефтегаз инвесторго муктажбы? Анын келечегин нефтчилер кандай көрөт? Бул инвестициянын кандай пайдасы бар? Мына бизде азыр чыгарылган заводубуз Евро-2 чыгарат. Биз Евро-5 жетиш керек. Мына 19-жылдын январынан баштап биздин мазут нефти эч жакка өтпөй калышы мүмкүн. Ушул нефтини өткөзүш үчүн тез инвестиция кирип, биз заводду жаңылашыбыз керек. Нефти перерабатывающий заводубузду. Мына бул өзүңөр билесиңер, мына бул Кара Балтадагы завод деле Евро-3 чыгарат экен. Бүт токтойт. Биз нефтибизди өткөзө албай калбаш үчүн бизге инвестиция бүгүнкү күндө өтө чоң зарылчылыгы бар. Биз аны тартышыбыз керек дагы. Ошол инвестиция негизинде биз заводдорду оңдоп алышыбыз керек. Анан экинчи жагы. Бизде жаңы месторождение, 3 эле месторождение ачылган. Жаңы месторождениелер ачылыш керек. Бунун үчүн инвестиция биз үчүн өтө керек. Биз өзүбүздү да 10 жыл, 20 жыл каржылап ушундай ийгиликке жете беребиз. А инвестиция тартып, кийин чоң акча каражаттарды жанагы жаңы месторождениеге бөлүш үчүн бизге керек. Ошон үчүн Газпром деген бул биз боюнча эң чоң иришкана. Мен элдердин оюн айтып атам. Элдер айтып атат, Газпромго өтсөк, аябай жакшы болот эле, туура болот деген сөздөр бар. Мен ойлойм, ошол жерде Газпром ушу бүгүнкү эле Кыргызнефтинин өндүрүп аткан эмесин алып алып, ошону менен жашайын деп келбесе керек. Ошон үчүн булар бир белгилүү расчеттор менен эгерде расчеттор жасап, бир белгилүү иштерди кылабыз деп келген болсо, анда Кыргызстанда мындай нефть менен газдын өндүрүмү өтө эле чоң болсо керек деп ойлоп атабыз биз. Ошого жетише алса керек деп. Себеби перспектива биздин территорияда өзү бар да. Ошон үчүн биз Кыргызнефтиге иштеп аткан адамдарга бу жерде эч бир мындай жаман жагы болбосо керек. Себеби канчалык өндүрүш чоң болсо, канчалык организация чоң болсо, ошончолук айлыгы дагы көбүрөөк болсо керек. Анан иштин баягы ана азайып кетет, нетип кетет деп коркпой көп жылдарга расчет кылып иштей берсе болот.
Кыргызнефтегаз Россиялык Газпром компаниясына сатылып кетсе, элдин көргөн күнү не болот деп нараазычылык акциясын уюштуруп жаткан Абдилмурат Нышанкуловдун тарых таржымалы мына ушундай экен. Башта 3 ирет сот жообуна тартылган Нышанкуловдун шарттуу жеңил жазаларды алып кутулуп кеткендиги таң калтырат. Маңдайынан сылай бергидей, Нышанкулов соттор үчүн ким? Же анын артында турган чоң колдоочулар барбы? Болсо алар кимдер? Мына ушул суроолор Нышанкулов 4-нчи рет сот алдына барганда сот тарабынан эске алынып, терең териштирилиши зарыл. Себеби ал Кыргызнефтегаз ишкана жетекчилигин алдап, жасалма диплом менен 3 жыл иштеп, болгондо да юрфактын жалган диплом менен юрист болуп иштеп, 90% акциясы кыргыз мамлекетинде турган ишканага миллион сомдон ашык зыян келтирген. Негизи Абдилмурат Нышанкулов үчүн документтерди жасалмалоо өнөкөт кылмышка айланган. Жогорудагы жасалма 2 дипломдон башка да документтерди жасалмалап, тагыраак айтканда чогулуш протоколдордун жасалмалоо менен Кочкор Атадагы Эдем базарын өз атына 3 ирет мыйзамсыз каттатып, кызыл китеп алып алгандыгын, кийин протоколдордун жасалмалуулугу сот тарабынан далилденип, менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актылары жокко чыгарылгандыгын, бирок бул фактыларга Ноукен прокуратурасы көңүл бурбай келе жаткандыгын Абдилмураттын бир тууган агасы Дилмурат Нышанкулов да далилдүү фактылар менен айтып берди. Анын акыркы кылмыш иши 3 жылдан бери соттон сотко сүрүлүп, кылмыш аракетине юридикалык баа берилбей келе жаткандыгы да уккан адамды ар кандай шектүү ойлорго түртөт. Эмне, соттор аны соттогондон коркуп жатабы? Же чын эле Абдилмурат Нышанкуловдун колдоочулары ушунчалык жогорку күчкө ээби? Эмнеси болсо да, Ноукен райондук сотунун айыптоо өкүмүн күтө турганыбыз оң. Калган сөздү сот өкүмүнөн кийин улайбыз.